Koy Taş'tan şahara kelip oң жагыбызды карап көрсөк, ушу тоодон эмне калды? Ушул жер иштеген да, могу артта тоо. Ушул астында эки организация бар. Ушулар казган да, Ушу азыр токтотуп коюп, алар кетип калды. Ошо кетерден бурун ошону баягы рекультивация кылып турган кетиш керек да. Айыл өкмөттөр айтылмактуу ушулардын иши да чын айтканда. Тоонун ар жагында эмне калды ошондон? Kesilip öttü. Prezident gibi, premier gibi kolubuzdan gelbese anan barıp aytışыбыз керек. Ушундай бала колубуздан келбей атат. Ушуга жардам бериңиз деп. Кудай бар ошо 10-15 жылдарга чейин эч ким буга тийген эмес. Турган ошо ойдон жакшынакай болуп. Аксакалыбыздын бир статьясын көтөрүп чыгышкан. Ошонун негизинде эл мыйзамсыз иштеп атат деп жапканда бул жерде. Биякта бир Дострой деген фирма иштетти го дейм. 10 жылдан бери Алексстрой, Дострой ошол иштетсе керек да бу жерде. Ушу тоолор болбосо чүгүл келмек да. Себеби ушу тоо кармап турат. Шамал эти чүйдүн өрөөнү менен кетип калып атат. Чыгарыш керек. Кожоюндар бар. Эмне деп айтышат? Шаардын тегерегинде бүт эле карьер экен деп айтабы. Апал Жомолович, бул тоо боюнча айыбыз казылып кетти деп сиз да макала жарыялап 2017-ден бери айтып келесиз. Мурда да болгон экен. Ошол баягы окуясын эмне болгон, ушунун казылып кетиши боюнча, экологияга зыян келиши боюнча айтып берсеңиз, эмне болгон, кандай болгон? Сиздер мисалы 17 жылдан бери жазып келет экенсиз да, муну 7-8 жылдан беричи, токтоткула, калыбына келтиргиле депчи. Рахмат. Мен чыны көп жылдардан бери ошого абдан бир жагынан капа болуп, экинчи жагынан кичине ич күйөт экен абдан. Эмне үчүн ушундай нерселерди жергиликтүү өкмөт, жергиликтүү калк, анан баары кала келсе биз ушуга бир маани бербей жүрөбүз деп. Мына ушуту мына өзү эле көрүнүп турбайбы? Мына жолдун ушул эле жолдун карачы, мына ушул канча жер кетти, канча тоо кыскарды. Бул бери эле жагы да. Бери жагы. Ушу келди да, ушул көрбөйсүз. Мына буткага чейин тоо келген болот. Ушу жок болду. Эти үстүн карап көрсөңүз, үстүнө чыккан ушурда 2 карьер бар үстүндө. Азыр эми баягы элдин талабы менен, биздин талабыбыз менен токтоп калды. Кайсы жылы токтоттуңуздар? 17-жылдын аягында, 18-жылдын башында толугу менен токтоду. 18-жылдын башында токтоду. Бирок иштеп келгенде отпой иштеп. Бирок эми чынын айтып коюш керек, күндүз токтоп, түн ичинде баягы уурданып иштеген убактар да болду. Бирок ал да токтоду эми. Азыр да андай эмес. Ушурга завод иштеп атат. Башка жактан сырып алып келип атабыз деп айтышат. Ушу завод. Ошондуктан ушунун биягынан чыгып бир жарым 1 километр жерден көтөрүлсө болот. Көтөрүлүп чыкканда ушу тоонун башына чейин 2 карьер бар. Экөндөн калды. Эң негизгиси, эң үстүндө Бучук жар деген жер бар. Ошол жерде 5 аска болгон. 5 аскадан бирөө калган жок. Бирөө эле калды. Болгону да жарымы калды. Ал дагы аркы түбүнөн карьер болуп, 10 метр, 15 метрдей карьер азыр деле бар. Азыр эми токтоп турат. Бирок биздин азыр максатыбыз ошону баягы рекультивация кылыш керек да. Мурунку калыбына келтире албасак дагы ошого аракет кылыш керек. Жолун тазалап коюш керек. Карьердин тегерегин тазалап коюш керек. Карьердин ичине баягы мал кирип кетпесин, балдар кирип кетпесин, бирөө жыгылып ошурда калып калбасын. Түн ичинде келатып ошол жака учуп кетсе да болот. Мына ушундай маселелерди аягына чыга албай атабыз ушуга чейин. Канча жолу сөз болду, канча жолу убада беришти, канча жолу ушу жергиликтүү биздин агайын туугандарга, аксакалдарга, жаштарга баарына убада беришкен. Ой, аягына чейин муну оңдоп коебуз.
Балекетти. Ким убада берген ага? Кайсы компания? Достройбу же башкабы? Эми мен компаниялардын аттарын айта албайм. Ага. Бул иштегендер көп эле болду да. Ушул жер иштеген да, могу артта Ушул астында эки организация бар болду. Сулар казган да, Ушу булар казды, булар да казды. Вот, анан Баары ЖБИ деген илгерки ЖБИ болчу. Анан кийин аты өзгөрүлүп кетип, көп жылдардан бери иштеп, шаардын эле түбүндө. Ошого чейин иштеп жүрдү. Былтыр эле баягы карьер жабылып, ошодон алып туруп калды. Мына эми мен негизги айтарым, негизги суранарым ушуну аягына чыгып коюш керек. Биринчиден баягы толугу менен муну тыйыш керек. Карьерлерди башка жерге алып бара турган жерге алып барыш керек. Калгандарды ушул тегеректердин баарын баягы эң башындагы калыбына жеткире албасак дагы, баягы эми гүлдөтүп деле койсок болот, ошону да айтса болот, бирок ошого аракет кылыш керек. Себеби ошол жерден басып өткөн кишилер Кой Таштан шаарга келатып, оң жагыбызды карап көрсөк, ушу тоодон эмне калды? Тымтыракай калды, чыкты. Карьер, жол. Тоонун этеги ушу карьер бүт эле. Ар жагы да карьер. Мына заводдун эле ар жагында кудай бар 10-15 метрлик тереңдиги бар карьер бар. Тегерегине жанына барып койсоңуз баш айланат. Мал түшүп кетсе болот, балдар түшүп кетсе болот, кишилер келатып түшүп кетсе болот ошого. Эми баягы ошо карьерден тоону карап көрсөңөр, анан эчтекеси калган жок. Жалаң эле серпантин, жол, серпантин, жол. Аны эми азыр токтотуп коюп, алар кетип калды. Ошо кетерден бұрын ошону баягы рекультивация кылып турган кетиш керек да. Ошолорду табыш керек да, алып келип кайта иштетиш керек. Ошону баягы калыбына келтир. Эгерде толугу баягы калыбына келтире албасак дагы абдан бир ойдогудай кылып коюш керек да. Айыл өкмөткө айттыңыздар беле? Айыл өкмөттөр айтылмактуу ушулардын иши да чынын айтканда. Эгерде ушуларды ыйлаган болсо, мына ушул карьерге ушу жолду оңдоп койсо эмне болот? Бул кимдин иши? Ушу губернаторду күтөбүзбү ошол жерге? Же болбосо премьерди күтөбүзбү? Бул биздин эле иш да. Ушу айыл өкмөттүн иши биздин ишибиз да. Ушул жерде жашагандардын иши да. Ошолор талап кылыш керек да. Ушуну оңдоп кой, анан келип заводуңду иштетесиң деп. Талап кылыш керек да. Канча жыл иштеп турса деле эчтеке кылынбаганына таң калып атабыз да, мисалы. Чын ошол. Ичкиге турган, ыйла турган ошол да. Эми карап көрсөңүз, ушу тоонун ар жагында эмне калды ошондон? Кесилип бүттү. Ошону шаардан да көрүнүп турат ошол. Ошол жерге шаарга ким келет? Коноктор келет. Шаарга аттуу баштуу кишилер келет. Шаарга өзүбүз барабыз. Шаарда өзүбүз жашайбыз. Эми ушу шаардын тегерегиндеги Жакшынакай болгон Бешкүнгөй деген аты бар тоону Тымтыракай чыгарып, ушунду бузуп алсак, карьер кылып алсак, бизди эмне дейт эл? Келечекти бизди эмне дейт? Мына ушундай талапты биз өзүбүзгө коюшубуз керек. Байым чечүү жолу рекультивация дейсизби? Тоонун баарын рекультивация кылып, оңдоп түзөп дегендей. Буга чынында бул эми буягынан суу чыгарыш кыйын элечи. Мына түндүк жагындагы этегине жакшынакай жерлер, ошол жака суу чыгарып эле, арык эмес. Арыкты айткан жокмун. Капельное орошенияга суу көчүгү жетет эле да. Ошол эле ала мүздөн алса болот да ошону. Ошону алып, жанагы суук ызыкка көнө турган, ызыкта жашай турган өсүмдүктөр бар, фисташкалар бар. Мына ошолорду алып келип иштетсе болот эле да. Андан көрө тегерегин эмне кылдык? Теги мындай аскага айлантып жибердик. Сизде ошону бар.
президентке кайрылдык деп атасыз, көк жерге жаздым деп атасыз, жооп болбой атабы ушунда. Жоқ, мен президентке кайрылган жокмун. Чынын айтыш керек. Кат жазып Өзүбүз кат жазылган, катты баягы жибериштерин ардап өзүбүз чара көрүшүбүз керек да. Менин оюм мындай. Президенткеби, премьергеби колубуздан келбесе, анан барып айтышыбыз керек. Ушундай болуп колубуздан келбей атат. Ушуга жардам бериңиз деп. Ошондуктан ошо 17-жылдан бери баягы башка жерде иштеп жүргөн командировкадан келгенден баштап ушунун эми чынын айтканда үстүнө отуруп күнүгө болбосо дагы ай сайын, жыл сайын ушунун үстүнө отуруп атабыз. Жылыштар бар, токтоду. Бирок эми токтогондон кийин аягына чыгып коюш керек. Аягына чыгып рекультивация кылыш керек. Бусулган жолдорду оңдоп коюшубуз керек. Мындай аңдар калбашы керек. Ушунун баарын токтош керек. Ошол биздин милдет. Ошондуктан эми колубуздан келбей баратса, анан кийин өкмөткө чыгабыз, анан кийин дагы башка жолдорду иштейбиз. Иши кылып ар бир киши өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша чара көрсө чечиле турган маселе да. Мен айтпадымбы, илгери 1996-жылы Ысык көлдөн ушу чүйгөгө кайта келгенде, мына ошол жерге карьер салабыз деп, ошол жылдары завод 95-жылы карьер салабыз деп, заводду бүтүп атканда ошол жерге каражат сурап беришкен мага. Ошондо келип Сырый оңор кайер дегенде ушул 5 күнгө дегенде тоосун көрсөтүлгөн. Сиз премьер-министр болгондо. Мен ошо премьерде. Ошондо токтотуп койгонбуз. Ошондон Кудай барыш 10-15-жылдарга чейин эч ким буга тийген эмес. Турган ошо бойдон жакшынакай болуп. Тилекке каршы ошол жылдары токтото албай алсак керек. Карьерлер да болду канча. Буякта местный эмелер келди окшойт. Ассалам алейкум. Семени. ата. Тоо басып чыктым эле. Эми боюнча иликтеп атабыз да. Тоор боюнчачы анан апаз атабыз жумалышта бул боюнча маселе көтөргөн да. Муртадан көтөрүп жакын эле токтоттук дейт. 2018-19-дардачы ага чейин иштеп атып келген деп атат да. Ошол баары иликтеп аткан. Эмне маалыматыңыз бар буяктан? Элде каршы чыкканыңар беле, айттыңар беле бул көбөй тоонмо кесилиш боюнча көрүлө жүрөсүңөр да күндө тоону кесип салганчы. Таныштырып кетейин өзүмдү. Ак-Түчөдөн Асаналиев Адилет. Ошо айылдын тургуну болом. Эми бул маселе көп жылдан бери жаралып келатат. Элдер действительно каршы. Анан 21-жылы кантип айтпасам жаз айында го дейм. 21-жылы эл көтөрүлүш кылып ошо Ак Саралыбыздын бир статьясын көтөрүп чыгышкан. Ошол негизинде эл мыйзамсыз иштеп атат деп жапкан да бу жерде. Эл чыгып эл жапкан бу жерде. Ошондон бери бияк токтоп турат 21-жылдан бери. Эми айыл өкмөт мен таң калып ата сизге бердим, апа жумалыч. Айыл өкмөт эмне карап отурган дейм да. Мисалы 21-жылга чейин бул 10 жылда иштеген жердечи. Мисалы ошонун кабарган жокпу, айыл өкмөткө айткан эмес белең азыр. Кайрылып айтып. Эми элдин жапкан себеби бияк мыйзамсыз иштеп атат деп эл жапкан да. Мен угушум боюнча. Анан айыл өкмөт контролдош керек да негизи биякта. Контролдоп мыйзамсыз иштеп атабы, мыйзамдуу иштеп атабы. Ошонун баарын иликтеп такташ керек. Айыл өкмөттүн күнөөсү го деп мен ойлойм да. Апа жоңуз туура айтты. Жол менен рай жергиликтүү эле билким асфальттап койсо болот да. Мояктын баары мусор дейтин чыкса элечи. Тоон баары казылган эми неприятный көрүнүш болот баягы. Шаардан келатканда эле баарына көрүнчү. Анан эмнеге мынчалык шалакылык мамиле дейбиз да. Эми бу жерде мен ойлойм элде күнөө жок деп элечи. Элде күнөө жок, бу жерде күнөө эми айыл өкмөттү го дейм, биз айыл өкмөтүбүз. Анткени ошол жерде контролдоп жакшынакай болуп далилдеп ушунун баарын бир изилдесе болот эле да. Ошо менде болгон маалымат. А бияк ким иштеп келген билбейсизби? Биякты бир Дострой деген фирма иштетти го дейм. 10 жылдан бери Алекстрой, Дострой ошол иштетсе керек да бу жерде. Бүгүнкү күндө иштебейт, жабык турат бүгүнкү күндө. Айына канча төлөп келген билесизби? Маалыматыңыз барбы? Биз бардык айыл өкмөткө барсак, айтты. Мен ушул айылдын тургунунан тышкары ушул айылдын жергиликтүү депутаты болом.
менде маалымат бар. Жылына 600 000 төкчү эле ушундай төкчү да бери. Мунун Ошо итпеккерлер төкчү экен го. эми өзүлөрүнүн түзгөн балким договору ушундайдыр. Бирок, конечно, эми бул уят 600 000 жылына деген өтө эле уят нерсе да. Рахмат байке, атанды эметелик. Жүрүңүз башына чейин барып көрөлү. Тоонун башча карьерде турбайсызбы? Жака кеткен жагычы. Анан бул жакка да бир компания иштеп отур да. Анда карьерде салыпчы. Doğru. Mınavlar çok bolçu. Bultur Ушерге чейин mınavlar беле? şu şurga çeyin bolçu. Ya onu lantı açkan eken. Jab ovadasın berip koyup, toktottuk dep koyup, akırıntap jıldırıp iştep atkan eken ne olar. Ага, ушул боюнча буякты айтып берсеңиз. Şu жол кеткен дагы. Şu жол менен могун баарын казып отурган да. Ушунун ар жагында мынавунун üstünde de tektir. Özünçöle toğuldu düşüp oturup tektir jakşınakay баягы түптүс. Себеби баягы блочный метод деп коет. Анан кесип эле анан алып кетет. Анан жылат бул. Биягын алганча биягы иштете берет. Ошентип ошондуктан кесе берди да элде муну касты. Bu biягын касты. Алып кетти. Анан ар жагына түштү. Ушинтип эле кесип эле баягы мынанды деп айтканда кыйын болот го. Кескенде. Kesken сайын тоо ылдыйлай барды. Улам түшүп дейсизби? Ылдый түшүп ошондой болду. Ылдаланган бир жерде анын үстүндө эми карьер бар. Карьер. А жерде жанагы Бучукчар деген жер бар. Ошо Бучукчардын түбү карьер. Эми ошону эң күрдөгөн ошону токтоткондон кийин рекультивация кылып коюш керек да. Жолун оңдоп коюш керек да. Ошо карьерде эле тегерегиндегилерден деле сылап сыптап койсо да болот эле да. О эчтеке кылган жок дагы, булар. Абсолютно. Эчтеке. Бүгүн токтолду ошодон кетти, ошодон кайта келгенде. Иш боюнча көрүнүп атат да. Эгерде келсе, мына бул жолду оңдоп коймок да. Биз айтканда мына өзүбүздөн эле мына мунун баары. Өзүбүздөн ошодон мектептер бар, уюмдар бар, жаштар бар. Айлыкпыт чала кылды, карабайсыз, бүчөң бар, мусор таштанды. Ушундан эми тетиягынан чыгалы деген ошо болгон. Таштанды көрсөтөйүн да, агай көрдүк аган бар. Ошо жака чейин. Жайыт жердин баарын таштанды кылыптыр. Эми ошону тазалап койгонго да чамасы жетпес анда. Мал чыгат. Кээ бирөөнүн биринчисинин кою бар. Кээ бирөө бир эки кармашат. Жылкы кармашат. Ошо жака чыгышат. Эми баягыда 100 миңден кармабайт. Дагы күч жок, жер жок. Бирок болгондой болуп кармакса болот эле да. Эми бул айлыкпын чала кыл десек болот да. Сөзсүз да. Божмолович, могу жерде эле казып отурганда ушундай эле. Ошону мен тетигеде чыгып өтсөчү. Бул жол. Болгон жайыт болгондо тетик үстү турабы. Мына жерге чыккан да мына жерге чыккан. Эми ушуну касып, эметип болгондо деген жолду касып койсочу. Омар казып алганда. Алып кетти да. Карьер болду. Эч жакка чейин алышкан да жолдун баары. Жолдун аскага чейин. Ал асканы эле коюн алып. Ушунун баарын эле казып алып, сырьёну алды да кетти. Аска жок жерде аска болду. Аң болбогон жерде аң болду, калды. Эми муну туура токтотулду. Туура кеттик дешти.
kana ketken. Onda koç керек ta bunu. Аңырайт тастап кетишти. Zaten orası gitmekte. Misal bir olmak bir şey boş gerek. Жүгүрүп жүргөн спортсмен. Buların bunun da öyle yeri vardır. Hayatım öyle. Агай, бул жагы жөн эле жолду кесип алды дейм. Арты укмуш экен. Өйдө жагычы. Тегизе салышыптыр агай, болушчу эле. Болгонда дагы тоо кыскарды да. Ылдыйлап кетти. Кесип тилип отуруп. Агай, бул ошол тоолордун кесилиши. Могу Бишкектин мына карабайчы, Бишкек алаканга салгандай көрүнүп турат да. Ушактын экологиясына, аба ырайына, шартына кандай таасир этет? Бул эң негизги маселелердин bir mesele, birinin bir uşu. Biz öyle, benim oyumca bunu isildeş gerek, karaş gerek, taktaş gerek. Kazakistan'ın çölü bana uşurga sözsüz geletir de uşurca doğu olmasa. Şu toğlar olmasa çöl gelmekte. Sebebi şu toğu karmak duratlar. Şamal dedi çöyün öğrenmeyen getip kalmadan. Eğer de şu yok olsa bu yakada gelmek. Sözsüz gelmekte. Bu var hemen de bilimlerinde de gerek yok, naukanında da gerek yok, matematikanda da gerek yok da. Turgan işte. Tosup durgan toğunu alıp koyuyoruz. Bulandaştırılganda. Ben soraganda şu bir yolu ekolog, geolog, yetekçiler durup kança yıllar şu toğuna alabız degeni gerek desem. Şu tonu var. İyi şu 5 gün gaydı. Yoldun dengeline çeyin çürüyoruz degen. Kança yılda? 10-15 yılda. Aşıp ketse 18-19 yılda şu götürüyoruz degen. Buna eğer de oşonda toktatıp kalbasak, şu bize hazır biz turgan yer, dedik yoldun dengelinde olmak. Ba siz toksotup kalgan kezde? Da. 96-95 yılda. Da, oşol yılda. Oşonda toktatılıp kalganın esebinen hem bayağı kiyinen kayta bayağı bu oy gelip Cenab-ı Hak aytmadı o 10-12 yıllarda 12 yılı bola 10 yılı bola şöyle taktap koydu. Eskanda katası yok. Aytsa olattı mı? Kaçan var. Al vaxtlarda ben yok olup kaldım ben. Agay ana ошол жана фирма кетип калды деп атпайсызбы? Ала эмне ушуну казып коюп иштеп кетип кала берет. Getirmiş gerek. Uşul iştep atkanda ki uşul getpеш üçün 100 metreden ötkөндөн кийин 50 metrini оңдоп кой анан кийин булантасын деп айтыш керек да. Албаса болбойт. Бүткөн тоон алып бүткөндөн кийин эмне керек бар алар. Анда рекультивация дегенде сөз болбой калат да. Ошо иштеп атканда жасаш керек да. Bir эки аңга сатылган болсо бирөөнү бүт экинчисин өт. Мына ушундай барыш керек да. 100 метр болсо 100 метрин, 50 метрин каз 50 метрин оңдоп коюш керек да. Оңдоп көрүп, баягы кайта кожоюна өткөрүп берип, документи менен өткөрүп берип, мына өткөрдүм. Мына неме уланталы деп ушундай болуш керек да. Негизги ошо болуш керек. Себеби Алар кылынбаган сыяктуу. К сожалению, болбой калган эми өткөн иште өкүнө бергенде болбойт. Эми ошого жеткизбешибиз керек азыр. Ошого жеткизбеш керек. Жана абдан туура айттыңар. Экологияга кандай таасир этет? Түздөн түз таасир этет. Мына рөндө сыгатыга чейин Kazakistan'ın çölü şöyle gelmekte. Болбосо тоолор. Sözsüz değil. Eğer de şu toğlar olmasa. Эми ушунда рекультивация болуп, бир жыйынтык чыгат деп ойлойбуз да эми. Кайра акыбалына келип, ушу жоопчулар өзүнүн жоопкерчилигин алып, бир жыйынтык чыгат деп ойлойбуз ага. Men en negizgi oyum
жыйынтык чыгарыш керек. Сөзсүз муну кожоюндар бар. Ошол жерде иштешет, бу жерде иштебесе башка жерде иштеп атышат. Аларды таап проектин менен столго коюп, астыга коюп, эмне жасалмак, эмне жасалды, эмнеси жасалбай калды деп талап кылыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, эми келечекте ушундай болбошу керек да. Азыр садырны чынын айтыш керек. Эми ушул кишинин атын айтпасам болот эле, баягы туура түшүнөсүңөргө. Ушул киши абдан катуу талап кылып атат да. Ушул киши абдан колдоду эле. Байтиктин тоосунан ушу 5 күнгөйдүн тоосуна чейин ортосундагы аларча менен аламүдүндү ушу тармакты Байтиктен ушуга чейин охранный зона кылып эч тийгизбей эчтеке. тийгизбей болгонун оңдоп эл келгенде көзү жылып тургандай болсун деген сөз болгон. Ушундай тапшырма берилген. Ошол жок, алар өздөрүнчө милдет алышкан. Ошону айтылган да, ошол жөнүндө айтылган. Алып атышыптыр, ушундай кылып атыптыр. Жакшы иш кылайын деп аткан экен деп айтылган. Ошону да баягы эми туура түшүнүп, туура жыйынтык чыгарып, ушуну эң үрдөгөндө ошону баштап коюш керек эле да. Эмне башталды? Ошону талап кылышыбыз керек. Эмне үчүн баштабадыңар? Каякта жүрөсүңөр? Каерде дагы бузуп атасыңар? Деп сурашыбыз керек да. Шуну аягына чыгышпай, туурданып келип иштеп, биринчиден. Кече эле жок. Эсе бияка мына пайда болуп калды. Кайта пайда болуп калды. Бул эмне үчүн ушундай болуш керек? Ушуга ичибиз күйүп атты. Ушуга ыйлашыбыз керек да. Эмне үчүн ушуну? Эми улантып аткан иш болуп атпайбы да? Бияны токтоткой, бияны улантып аткан. Ошондой болбош керек да. Бул эми жалаң эле 5 күнгөйлүктөрдүк эмес. Бул Бишкекке келген коноктордун жери. Ошолор басып, ой, жакшынакай шаардын тегереги гүлдөгөн жери деп айтышы керек да. Эмне деп айтышат? Шаардын тегерегинде бүт эле карьера экен деп айтабы. Ошого ысап алышыбыз керек да. Ошого жетишпеш керек да. Билбейм, туурамыз, туура эмеспи, мен балким бишкектиктер деле, шаарлыкта деле, алар деле көтөрүшү керек да ушу маселени. Бизге келген конок, биздин жерди деш керек да алар. Көп жерлер азыр шаарга да өттү. Шаарда азыр каяка кетишет, каяка барышат туристтер. Кайсы жол менен кетишет?